Атбашы районунун фермери Жылдызбек Валиев 8 жылдан бери эт багытындагы арашан породасын асырайт. Bir колусунун эле тирүүлөй салмагы 50-60 килограммга чамалаган алар суукка да, ысыкка да чыдамдуу. Мындай артыкчылыктан улам чыгаша дээрлик жок кесе жана ошого жараша көбөйүүнүн үстүндө. Маселен азыр каармандын чарбасында 130 бар. Антсе да ал буга чейин убактысын да тапкан каражатынын көбүн да мыкты кочколорду издегенге коротуп келген. Айтымында ансыз багуусундагылардын сапаттуулугун арттыруу мүмкүн эмес эле. Бирок улам тажрыйба топтогон сайын мунусу жаңылыштык экенин таасын сезүүдө. Көрсө жасалма уруктандыруу аркылуу ашыкча чыгымдардан арылса болчудан. Менде бир 130 кой бар, ага жок эле дегенде 3 кочкор, 4 кочкор кетмек да. Анан азыр ошо бир кочкор менен эле асимиление кылып атабыз. 4 кочкор албай, ошо бир жакшы кочкор алып, ошону менен жетип атат да бир эле кочкор. Жасалма уруктандырууну ушу быйыл эле баштадык. Буга чейин болсо ошо чүйдөн кочкорлорду алып келчү жакшы линиялар менен. Эгер уштапта өтө жакшы делинген арашан кочкорлорунун орточо баасы 80 000, 100 000 доллар экендигин көңүлгө түшсөк, төл алууга төөдөй сумманын жумшалары түшүнүктүүдүр. Андыктан Нарын облусунда асыл тукум чарбачылыгына ык койгондор узак мезгилге умтула түшкөн жасалма уруктандырууну жайылтышууда. Дегеле бүтүндө төрттүктүн санында, сапатында жакшыртууга түрткү ушул ыкманы кайрадан колго алууну Жумгал районундагы Чайык айылынын ветеринары Нурланбек Шамырканов демилгелеген. Ошентип эле туруп калбастан жада калса, чет өлкөдөн куутка керектүү баардык саймандарды алдырган. Көбүн эсе эт багытындагы арашан койлордун тукумун көбөйтүү менен алып бурушкан анын мындай аракети текке кетпеди. Бул жолу ал жогоруда сөз болгон Жылдызбек Валиевке өз кызматын көрсөтүүдө. Бул бир эле кочкордун уругу менен миңдеген койлорду куудурууга болот да. Ал эми азыр фермерлер ар кай жактан деген жанагындай кымбат баада кочкорлорду алып келип, мисалы 100 кою болсо 4 кочкор алып келип атат, 5 кочкор алып келип атат. Ар бири эле жанагындай 40 000 доллар, 20 000 доллардан болгондо деле аябай кымбат түшүп атат да. А мында бир эле гана кочкордун уругу менен куудурса болот. Ошондой эле жасалма уруктандыруу мал арасындагы ар кандай ылаңдарды алдын алууда миңдин бири. Анткени түйшүүнүн көптүгүнөнбү асыл тукум мал өстүргөндөрдүн басымдуу бөлүгү азынча ага анча маани бербей жатышкан өңдүү. Ал эми негизги ишке салган мындай жалпкоолук менен анча алыска узабаспыз дейт Атбашы районундагы Кундуз фермердик чарбасынын жетекчиси Ринат Усейинов. Ал дагы арашан койлорун асырайт. Арашан койдун багуусу боюнча андай деле артыкчылыгы жок. Эми муну артыкчылыгы бир гана жана тойтунан жемдигичине жакшыраак бериш керек. Эт жагынан болсо салмагы аябай жакшы. Бир кой 30-40 килограммга чейин таза туш берет. Биздин климатка аябай эле сонун жарашат экен. Облус бийлик башчыларынын расмий маалыматтарына таянсак, Теңир Тоо жергесиндеги 11 асыл тукум кой чарбасында 4,5 миңге жакын арашан, меринос жана эдилбай породалары бар. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Атбашы району.